5 bölüm. Musa бүткүл Исраил элин чакырып алып, аларга мындай деди: Ук, Исраил эли, мен бүгүн силерге айта турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды уккула, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. Кудай Теңирибиз биз менен Хорепте келишим түздү. Теңир ал келишимди биздин ата бабаларыбыз менен эмес, бүгүн ушул жерде тирүү турган биз менен түздү. Теңир силер менен тоодо от ичинен бетме-бет сүйлөшкөн. Мен болсо ошол учурда Теңирдин сөзүн силерге жеткириш үчүн Теңир менен силердин ортоңордо турдум. Анткени силер оттон коркуп тоого чыккан жоксуңар. Ошондо ал мындай деген: Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Сенин менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма кудай жасаба. Аларга табынып кызмат кылба. Анткени сенин Кудай Теңириң мен кызганча кудаймын. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды аткаргандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган кудаймын. Кудай Теңириңдин ысымын курулай эле айта бербе, анткени анын ысымын курулай эле айта бергенди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү дайыма ыйык тут. Кудай Теңириң сага осуяттагандай аны ыйык сакта. 6 күн иштеп ар кандай жумушуңду кыл. Ал эми 7-нчи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, өгүзүң да, эшегиң да, башка малың да, үйүңдөгү келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Өзүң эс алгандай кулдарың да, күңдөрүң да эс алсын. Мисир жеринде кул болгонуңду, бирок Кудай Теңириң ал жерден сени сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң сага ишемби күндү ыйык тутууну буйруган. Кудай Теңириң берип жаткан жерде өзүңө жакшы болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, Кудай Теңириң сага буйругандай атаң менен энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөө жөнүндө жалган ушак айтпа. Жакыныңдын аялына да, үйүнө да, жерине да, кулуна да, күңүнө да, өгүзүнө да, эшегине да эч бир нерсесине көз артпа. Бул сөздөрдү Теңир тоодо, от ичинен, булут ичинен, караңгылык ичинен катуу үн чыгара бүткүл жамаатыңарга айткан. Андан башка эч нерсе айткан эмес. Ал сөздөрдү 2 таш лоокко жазып мага берген. Силер караңгылык ичинен үн дукканда тоо жалындап күйүп турган. Ошондо силер уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар менен мага келип мындай дегенсиңер: Кудай Теңирибиз бизге өзүнүн даңкы менен улуулугун көрсөттү. Биз от ичинен анын үнүн уктук. Бүгүн биз Кудайдын адам менен сүйлөшкөнүн көрдүк. Ал адам тирүү калды. Биз эмне өлүшүбүз керекпи? Эми бул коркунучтуу от бизди жалмап салат. Эгерде Кудай Теңирибиздин үнүн дагы бир жолу уксак өлүп калабыз. От ичинен сүйлөгөн тирүү Кудайдын үнүн биздей болуп угуп тирүү калган адам барбы? Сен барып Кудай Теңирибиз эмнен айтса ошонун баардыгын угуп кел. Кудай Теңирибиз сага эмнен айтса ошонун баардыгын бизге айтып бер. Биз аны угабыз жана аткарабыз. Теңир силердин мени менен сүйлөшкөндө айткан сөздөрүңөрдү угуп, мага мындай деди: Мен бул элдин сага айткан сөздөрүн уктум. Алардын айткандарынын баары жакшы. Бирок алардын жүрөгү ушундай болсо гана, менден коркуп өмүрлөрү өткөнчө, менин осуяттарымды аткарышса, аларга да, алардын балдарына да түбөлүккө жакшы болор эле. Аларга барып, өз чатырларыңарга кайткыла деп айт. Сен болсо бул жерде мени менен кал. Мен сага мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү айтам. Сен ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү аларга үйрөтүшүң керек. Мен аларга энчилеп берип жаткан жерде ушуларды аткарышсын. Байкагыла, Кудай Теңириңер кандай буйрук кылса, так ошондой кылгыла. Андан оңго да, солго да бурулбагыла. Кудай Теңириңер көрсөткөн жол менен жүргүлө. Ошондо тирүү калып, өз энчиңерге алган жерде жакшы жашап, узак өмүр сүрөсүңөр. 87 забур. Корак уулдарынын забуру. Ырчылар тобунун башчысына ырдоо үчүн Эйман Эзрахинин үйрөтүүсү. Теңирим, менин куткаруучу Кудайым. Күндүз да түн ичинде да сенин алдыңда ыйлайм. Менин сыйынуум сенин алдыңа жетсе экен, менин жалбаруума кулагыңды сала көр. Анткени менин жаным кайгыга батты. Өмүрүм өлгөндөр жаткан жайга жакындап калды. Мен көргө киргендерге окшоп калдым. Мен күчсүз адамдай болуп калдым. Сен унутуп койгон, сенин колуң таштап койгон, өлүктөр арасына ташталган, табытта жаткан, өлтүрүлгөн адамга окшоп калдым.
Sen meni өлгөндөр жаткан жайга, караңгылыкка, туңгуйга чүрдүң. Менин үстүмдөгү каарың мени кыйнады. Сен мени өзүңдүн бүт толкундарың менен кыйраттың. Сен мени жакындарымдан алыстаттың. Мен аларга жийиркеничтүү кылдың. Мен туткундамын, чыга албай жатамын. Көзүм кайгыдан тунарды. Күн бою сага жалбардым, Теңирим. Сага колдорумду сундум. Сен өлгөндөргө да керемет көрсөтөсүңбү? Өлгөндөр туруп сени даңкташмак беле? Сенин ырайымың мүрзөдө айтылмак беле? Сенин чындыгың чириген жерде айтылмак беле? Сенин кереметтериңди караңгылыкта билишмек беле? Сенин чындыгыңды унутта калган жерде билишмек беле? Ошондой болсо да, Теңирим, мен сага жардам сурап кайрылам. Менин таң заардагы сыйынуум сени тосуп алат. Эмне үчүн, Теңир, менин жанымды таштадың? Эмне үчүн менден өз жүзүңдү жашырасың? Мен бактысызмын. Жаш чагымдан эле кыйналып келе жатам. Сен берген кыйынчылыктарды көтөрүп жүрүп алсырап бара жатам. Сенин каарың менин үстүмдөн өттү. Сенин коркутууларың мени кыйратты. Алар мени ар күнү суудай курчап жатышат. Баары чогулуп мени тегеректеп жатышат. Мени чын досумдан алыстаттың. Тааныштарым көрүнбөйт. 33 бөлүм. Кыйратылбаган кыйратуучу, таланбаган талоончу кайгы сага. Сен кыйратып бүткөндөн кийин өзүң да кыйратыласың. Сен талап тоноочулугуңду токтоткондон кийин сени да талап тоношот. Теңир, бизге ырайым кыл. Биз сенден үмүттөнөбүз. Таң сүргөндөн тартып биздин каруу булчуңубуз боло көр. Кыйын кыстоо күндөрдө биздин куткаруучубуз боло көр. Сенин коркунучтуу добушуңдан элдер качышат, сенин улуулугуңдан уруулар чачырайт. Силердин олжооңорду 40 аяк жыйнагандай жыйнашат, олжооңорго чегиртке тийгендей тийишет. Жогоруда жашаган Теңир улуу, ал Сионду адилеттикке жана акыйкаттыкка толтурат. Ошондо сенин коопсуз күндөрүң келет. Куткарылуу, акылмандык жана билим мол болот. Кудайдан коркуу сенин байлыгың болот. Мына алардын күчтүүлөрү көчөлөрдө кыйкырып жатышат. Тынчтыктын элчилери катуу ыйлап жатышат. Жолдор ээн калды. Саякаттап жүргөндөр жок. Ал келишимди бузду. Шаарларды кыйратты. Адамдарды баркалбай калды. Жер кайгырып кургап жатат. Лебанон маскара болду, соолуп калды. Шарон чөлгө окшоп калды. Башан менен Кармел жалбырактары түшүп жылаңач калды. Азыр мен турам дейт Теңир. Азыр өйдө турам, азыр көтөрүлөм. Силердин боюңарда чөп бар, саман төрөйсүңөр, демиңер от, ал өзүңөрдү жалмайт. Элдер күйүп жаткан акиташтай болушат, кыйылган тикенектей болуп отко өрттөлүшөт. Алыстагылар менин эмне кыларымды уккула, жакындагылар силер да менин кудуретимди таанып билгиле. Сиондогу күнөөкөрлөрдүн жүрөктөрү түшүп калды, кудайсыздарды калтырак басты. Биздин арабыздан ким жалмаган от ичинде жашай алат? Биздин арабыздан ким түбөлүктүү жалындын ичинде жашай алат? Чындыктын жолунда жүргөн, чындыкты сүйлөгөн адам жашай алат. Талап тоноодон тапкан пайданы жек көргөн, парадан колун тарткан, кан төгүүнү уккусу келбей кулагын жапкан, кыянаттыкты көргүсү келбей көзүн жумган адам жашай алат. Ал бийиктиктерде жашайт. Анын баш баанасы адам бар алгыс аска, ага нан берилет, суусу түгөнбөйт. Сенин көзүң падышаны бүт сулуулугу менен көрөт, алыскы жерди көрөт. Жүрөгүңдө коркунучтар тууралуу эскерүүлөр гана калат. Каттоо жүргүзүүчү кайда? Салыкты таразага тартуучу кайда? Мунараны карап чыгуучу кайда? Мындан ары каардуу элди, так эмес, ачык эмес, таң калаарлык, түшүнүксүз тилде сүйлөгөн элди көрбөйсүң. Биздин майрамдык чогулуштар өткөн Сион шаарыбызга көз чаптыр. Сенин көздөрүң бекем жыйын чатырын, бейпил турак болгон Иерусалимди көрөт. Анын мамылары эч качан жулунбайт, анын бир да арканы үзүлбөйт. Ал жерде биздин улуу Теңир дарыялардын ордуна, жазы каналдардын ордуна болот. Ал жерге бир да калактуу кайык кирбейт, чоң кеме өтпөйт. Анткени Теңир биздин сотубуз, Теңир биздин мыйзам чыгаруучубуз, Теңир биздин падышабыз. Ал бизди куткарат. Сенин аркандарың бошоп калды, мачталарды кармай албайт, парустарды тарта албайт, ошондо чоң олжоо бөлүнөт. Аксактар да талап тоногонго барышат. Ошондо тургундардын бири да мен ооруп жатам деп айтпайт. Ал жерде жашаган элдин күнөөсү кечирилет. 3 бөлүм. Сардестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз. Колунда Кудайдын 7 руху жана 7 жылдыз бар Теңир мындай дейт. Мен сенин иштериңди билем. Сен тирүү болуп аталып жүргөнүң менен өлүксүң. Сергек бол, өлүм алдында турган нерселериңди бекемде. Анткени мен сенин иштериңди Кудайымдын алдында жеткилең деп таппадым. Эмнени кабыл алганыңды, эмнени укканыңды эстеп, ошону сакта. Тобо кыл.
Эгерде сен сергек болбосоң, анда мен сага ууру сыяктуу келем. Менин кайсы саатта келеримди билбей каласың. Бирок сенин Сардесте бир нече кишиң бар. Алар кийимдерин кирдетишкен жок. Алар ак кийимдерин кийип, мени менен жүрүшөт. Анткени алар ошого татыктуу. Жеңген адам ак кийим кийет. Мен анын ысымын өмүр китебинен өчүрбөйм. Анын ысымын атамдын алдында жана анын периштелеринин алдында ачык тааныйм. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Филадельфиядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз. Ыйык, чыныгы, дөөттүн ачкычын алып жүрүүчү Теңир, ал ачса эч ким жаба албайт, ал жапса эч ким ача албайт. Мындай дейт. Мен сенин иштериңди билем. Мына, мен сенин алдыңда эшикти ачып койдум. Аны эч ким жаба албайт. Анткени сен күчүң аз болгонуна карабастан менин сөзүмдү сактадың. Менин ысымымдан баш тарткан жоксуң. Мына мен шайтанга таандык топтогу адамдардын кээ бирөөлөрүн жүйүт эмес болушса да жүйүтпүз деп калп айткандарды сенин алдыңа алып келип таазим кылдырам. Ошондо алар менин сени сүйгөндүгүмдү билишет. Сен менин чыдамкайлык жөнүндөгү сөзүмдү сактадың. Ошондуктан мен да сени жер үстүндө жашагандардын сыналуусу үчүн бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан сактап калам. Мен жакында келем. Бирөө сенин таажыңды тартып албаш үчүн эмнең бар болсо ошону бекем карма. Жеңип чыккан адамды мен Кудайымдын ибадатканасынын тирөөчү кылам. Ал ошол жерден эч качан чыкпайт. Тирөөчтүн бетине мен Кудайымдын ысымын жана Кудайымдын шаарынын атын, Кудайымдан асмандан түшкөн жаңы Иерусалимдин атын жана өзүмдүн жаңы ысымымды жазып коем. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Лаодикеядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз. Ысымы Омин, ишенимдүү жана чыныгы күбө, Кудайдын жаратуусунун башталышы мындай дейт. Сенин иштериңди билем. Сен муздак да ысык да эмессиң. Атаганат сен муздак же ысык болсоң эмне? Сен ысык да муздак да эмес, жылуу болгонуң үчүн мен сени оозумдан бүркүп чыгарып салам. Анткени сен мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деп айтып жатасың. Бирок сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылаңач экендигиңди билбейсиң. Мен сага мындай кеңеш берем. Байышың үчүн сен менден отко тазаланган алтын сатып алгын. Жылаңач этиң көрүнбөш үчүн менден ак кийим сатып алып кий. Көзүң көрүш үчүн менден көздүн майын сатып алып көзүңө сыйпа. Мен кимди сүйсөм ошолорду ашкерлеп жазалайм. Ошондуктан тырышчаак бол жана тобо кыл. Мына, мен эшиктин алдында туруп эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп эшигин ачса, мен аныкына кирип аны менен бирге тамак ичем. Ал да мени менен бирге тамак ичет. Мен жеңип чыгып атамдын жанына, анын тактысына отурганымда эле, жеңип чыккан адамды өзүмдүн жаныма тактыма отургузам. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун.